мына биздин Кыргыз элинде, биздин Совет элинде мурдагы. Булар цивилизацияга жетишкен элсиңер деп айтат аталар. Цивилизация деген эмне деп сураган менден. Цивилизованный республика деп жанагындай билимдүү, илимдүү, техниканы билген, маданиятты билген, сый сыпатты билген, урматты билген, адамгерчиликти билген, акылы, аң сезими кенен адамдарды айтат ай балам деп. Мен ошондо таң калганмай. Ушундай көз ачык десе мен да ойлочумун да мурда бир караңгы тиги бардык нерседен, маданияттан артта калып калган деп. Жок, бул кишилер шундуктудай адамдар да, жарыктыктар. Окумуштуудай бардык. Сиздер билбеген маданиятты билет керек болсочу. Сиздердин акылыңыздар жетпеген билимге акылы жетет керек болсо кишилер. Бир гана нерсе, мен сиздерге окшоп институт бүткөн эмесмин. Ошол гана айырмаламын да мени. Бирок мен аталардын школасынан окудум. Ушунча жылдарда жөн эле текейтерген жокмун. Ошол кишилердин школасынан окудум. Ошон үчүн жана тим эле бир институтту бүткөн кишидей сүйлөйм, кээде философтордой сүйлөйм, анан кээде историктердей сүйлөйм, кээде сынчымын, кээде көз ачыкмын, кээде акылманмын, кээде бир айкөл калыс адаммын. Таң калып каласың өзүң дагы. Бул бардыгы бул касиеттин немеси, билдиңизби? Бул аталардыкы. Мен муну меники деп айта албаймын. Эч качан айта албайм антип. Мен эч кимиңиздерди антип алдай албаймын. Бир гана нерсе, мени гана ээлегендиги, мени ээлеген ушул бир жаман бир жүдөгөн аялды ээлептир деп мени эч ким күнөөлөгөнгө акысы жок. Мен аны барып тим эле жанталашып, асманга чыгып сурап келген жокмун айланайын. Алла таалам ошондой буйруп койгон, мисалкы Кураныңда ушундай жазылган. Сизди биз бул дүйнөгө таштаганбыз 37 жыл мурда. Эми 37 жылдан кийин сиздин элге кыямат келатат. Эй тобо деген пенделер, биз кыямат кайым деген болот. Кыямат кайым дегенде бул дүйнөдө эч нерсе калбайт дейт. Ал кыямат деген ошол. Кыяматты жең пендем, кыяматты жең пендем. Кыяматты акыл менен, адамгерчилик менен, абийир менен, ынтымак менен, ыйман менен, ырыскы насип менен жеңгиле дейт. Анан колунан келгендердин баары силер талап жегиле, ичкиле, жуткула, баарын алып алгыла, өлкөнү аябай жакырланткыла, адамзатты кыйнагыла деген жок аталар. Бирок мен ишенем бир нерсеге гана. Баары бир сен бүгүн жейсиң, эртең ошого жооп бересиң. Акыры Акаев да жооп берди. Акаевге абдан башка пенделер да баары жооп берет. Сөзсүз жооп берет. Мени эч ким күнөөлөгөнгө акысы жок. Мен аны көрүп турам. Мен аны акылым менен туюп турам. Мага берген касиет аны сөзсүз кылат. Мен бирок аны күтөм. Бир нерсени дагы кудуретимен дайыма суранып тиленем. Ак жолуңуздарда, ак тилегиңиздерде дайыма таза болуп, дайыма тунук болуп, ыйык болуп өтө берейин аталар. Мага жардам бериңиздер. Мен пендечилик кылып бир кыйналганда жолуман кыйгачтап өтпөйүн кудурет. Мен пендемин деп сурайм. Мен да пендемин айланайын. Бир күн болбосо бир күн кыйналсам, өлүп кетсинчи десем болот да. Анан өлүп кеттин ар жагы андан ар жаман болуп кетпейби окшойт. Ошон үчүн андай кыла албайм.